Мен мамам Салыбай Усунович, жубайым Баргыбай Сурмахан. Экөөбүз чогуу энергетика тармагында иштейбиз. Мен 2003 жылдан бери ушу подстанцияда дежурный болуп иштейм. Аялым 2009 жылдан бери. Бул подстанция Папан негизинен Папан суу сактагычынын электр энергиясы менен тейлейт. Андан кийин бөрү фидерде бөрү айылын тейлейбиз. Авария болбосо экен деп тилейбиз. Кудайга шүгүр. Бул Папан суу сактагычы стратегиялык объекти деп коет. Ошон үчүн үзгүлтүксүз болуш керек электр энергия. Эртең менен 7:30 чейин 7:30 чейин келебиз. Келип фидерлерди бирден текшерип, контроль изоляция деген бар бу жерде. Ошолорду текшеребиз. Трансформатордун уровень майларын карайбыз. Мына выключательдин уровень май, утечка май жокпу, изоляторлор сынган, жарака, искра дегендер жокпу. Бир сыйра обход кылып, анан диспетчерге дала иштетебиз. Диспетчердин командасы менен кайсы фидерди ремонтко чыгарып бер десе, өчүрүп, зыян коюшу ремонтко чыгарып, адамдар коопсуз иштей турган кылып, команданы аткарабыз. Бул жумушка чейин Папан совхозунда иштегенмин электрик болуп. Ал жактан такча алып, анан келип ушул жерге жумушка жайлашкам. Ушу жолдошум айтып кеткендей эле 2009 жылдан бери ушул жерде чогуу иштейбиз. Анан өзүмдүн үй тиричилигим боюнча айтып кетсем, ушу 5 балам бар азырынча. Жолдошум жалгыз өзү иштечү башта. Анан өзү жалгыз оор иштерде кыйналып жалгыз карап турганан мен десе аткарсам деле болот экен го бул жумушту. Мен деле шерик болуп, эми семьяда бири-бирибизди толуктап, ушу тирилик бала чакага багыш керек да. Ойлогонан 4-чү балам төрөгөндөн кийин анан ошол 16-чы кесиптик лицейде өзүм кызыгуум менен окуп, анан 2009 жылы анан ушул жерге жолдошума шерик болуп иштей баштадым. Көмөкөшү тынч иштесек деп ниет кылам. Пенсияга чыксак акыры.